Бүгүнкү саммиттин чукул жыйыны Палестинадагы каргашалуу окуяларга байланыштуу өтүүдө. Бул чыр-чатактын кесепетинен жакындарын жоготкон үй бүлөлөргө жана бир айдан ашык убакыттан бери күчөгөн зордук зомбулуктун натыйжасында эбегейсиз жоготууларга жана кыйынчылыктарга дуушар болгон бардык палестиналык жарандардын кайгысын кыргыз эли тең бөлүшөт. Өз кезегинде Кыргыз Республикасы Газа тилкесиндеги карапайым калктын азабын жеңилдетүү үчүн гуманитардык жардам көрсөтүүгө даярбыз. Урматтуу делегация башчылары, биз палестиналык боордошторубузга тышкы агрессияны жана бейкүнөө адамдардын өлүмүн токтотууга колдоо көрсөтүү, ошондой эле гуманитардык жардам берүү биздин жалпы милдетибиз деп эсептейбиз. Газа тилкесиндеги уруш аракеттери Палестина элинин көп сандаган курмандыктарына жана азап кайгысына алып келди. Бул болуп көрбөгөндөй гуманитардык катастрофа. Бейкүнөө жарандардын, анын ичинде наристе балдар менен аялдардын өмүрлөрү кыйылышы кабыл алынгыс жана эл аралык коомчулук тарабынан кеңири айыпталууга тийиш. Жарандык инфраструктураларга, мектептерге, ооруканаларга жана турак жайларга тандоосуз кол салуу эл аралык гуманитардык укукту бузуу гана эмес, адам укуктарында олуттуу бузуу болуп саналат. Урматтуу кесиптештер, Кыргызстан Палестина элинин көз карандысыздыкка жана суверендүү мамлекетти түзүүгө болгон мыйзамдуу укуктарын тааныйбыз. Буга байланыштуу биз Коопсуздук кеңешинин жана Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясын эл аралык коомчулуктун атынан Газа тилкесиндеги зордук зомбулукту токтотуу жана Газа тилкесиндеги коопсуздук кризисин жөнгө салуу үчүн эффективдүү жана чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырабыз. Ошондой эле учурда биздин ислам үммөтүнүн эл аралык коомчулукту бул баскынчылыкка каршы бирдиктүү жана консолидацияланган позицияны карманууга ынандыруусу жана кагылышуучу тараптарды сүйлөшүүгө отургузуу үчүн эл аралык аракеттерди активдештирүү зарыл.